БШК жоону өзгөртүп, Жанар Акаевка мандат берилбей калды. Парламенттик шайлоонун расмий жыйынтыгы жарыялангандан кийин Альянс партиясынан талапкер Жанар Акаевка мандат берилбей калды. Аталган партия 7 мандатка ээ болгон. Алган добушуна жараша эсептегенде Акаев акыркы орунда турган. БШКнын сайтына бүгүн аялдардын квотасын бөлүштүрүү боюнча жобо өзгөртүлгөнү туурасында маалымат жарыяланды. Мындай чечим Конституциянын 64-беренесинин 4-пунктуна дал келтирүү максатында кабыл алынганы айтылат. Саясий партия алган мандаттарды бөлүштүрүүдө алгач саясий партия алган мандаттардын жалпы санынын 30%дан кем эмеси шайлоочулардын кыйла көп добушун алган аял талапкерлердин арасында бөлүштүрүлүүгө тийиш. Эгерде саясий партиянын тизмесиндеги аял талапкерлер шайлоочулардын добуштарын албаса, аялдардын квотасы боюнча калган мандаттар Борбордук шайлоо комиссиясында тизмени каттоодо белгиленген саясий партиянын тизмесиндеги аял талапкерлерди жайгаштыруу тартибине ылайык кезек бөлүштүрүлөт деп жазылган. Мунун натыйжасында 7 мандат алган партияда 3 аял депутат болуп келе турган болду. Мурдагы жободо 8 мандаттын 3-ü аялдарга берилчү. Жыйынтыгында Жанар Акаевдин ордуна Токто Бөбү Ыргалча парламентке келе турган болду. БШК парламенттик шайлоонун расмий жыйынтыгын жарыялады. БШК парламенттик шайлоонун расмий жыйынтыгын жарыялап, 6 партия жеңишке жетти деп тааныды. Бирдиктүү шайлоо округу боюнча 6 партияга мандат берилет. Ата журт Кыргызстан 15 мандат, Ишеним 12 мандат, Ынтымак 9 мандат, Альянс 7 мандат, Бүтүн Кыргызстан 6 мандат, Ыйман Нуру 5 мандат. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрда өткөн. Жыйынтыкка ылайык парламентке 90 адамдын ордуна 88 киши депутат болуп келет. Себеби бир мандаттуу 2 шайлоо округунда барына каршы деген графа көп добуш алган. Бул аймакта кайрадан шайлоо өткөрүлөт. Партиялык тизме менен 54, бир мандаттуу округтан 36 депутат шайланат. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкерлердин тизмелерин көрсөткөн төмөнкү саясий партиялар депутаттык мандаттарды бөлүштүрүүдөн чыгарылсын. Атамекен, Легалайз, Күчтүү регион, Багыт, Азаттык, Мекенчил эл, Кыргызстан Жашылдар партиясы, Жашасын Кыргызстан, Социал-демократтар партиясы, Арузат Элкуту, Кыргызстандын бириктирүүчү патриоттук партиясы, Улуттар биримдиги, Эл үмүтү, Ордо, Улуу журт 15 саясий партия. 4-чү, бирдиктүү шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 54 депутаттык мандаты төмөнкү саясий партиялардын ортосунда бөлүштүрүлсүн. Ата журт Кыргызстан 15 депутаттык мандат, Ишеним саясий партиясы 12 депутаттык мандат, Ынтымак саясий партиясына 9 депутаттык мандат, Альянс саясий партиясына 7 депутаттык мандат, Бүтүн Кыргызстан саясий партиясына 6 депутаттык мандат, Ыйман Нуру саясий партиясына 5 депутаттык мандат бөлүштүрүлдү. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 65-беренесинин 4-бөлүгүнүн 1-абзацына ылайык ушул биринчи кезекте ушул депутаттык мандаттарга ээ болгон саясий партиялардын мандаттарынын санынын 30%дан кем эмеси көп добуш алган аял талапкерлердин арасында бөлүштүрүлөт. Ата журт Кыргызстан саясий партиясына 5 депутаттык мандат аялдар үчүн, Ишеним 4 депутаттык мандат, Ынтымак 3 депутаттык мандат, Альянс 3 депутаттык мандат, Бүтүн Кыргызстан 2 депутаттык мандат, Ыйман Нуру 2 депутаттык мандат калган. Башкача айтканда 19 депутаттык мандат аялдар үчүн ыйгарылып атат. 6-чы, Ата журт Кыргызстан, Ишеним, Ынтымак, Альянс, Бүтүн Кыргызстан, Ыйман Нуру саясий партияларынын талапкерлердин тизмелериндеги талапкерлердин кезектүүлүгү бирдиктүү шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарынын шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктары жана шайлоонун натыйжалары жөнүндөгү номер 2 протоколго
ылайык 1-21 тиркемелерге ылайык ар бир талапкер алган шайлоочулардын добуштарынын санына жараша аныкталсын деп белгиленип атат. Ошондой эле 7-нчи төмөнкү саясий партиялардан талапкерлер бирдиктүү шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине шайланган депутаттар деп таанылсын. Төмөнкү саясий партиялардан талапкерлер бирдиктүү шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине шайланган депутаттар деп таанылсын. Ата журт Кыргызстан партиясынан Төрөбаев Бакыт Эргешевич, Исмаилов Фархат Даткабаевич, Сарыбашев Талайбек Насирбекович, Маткеримов Айбек Тураталиевич, Токторбаев Жеңишбек Шермаматович, Сулайманов Элдар Нурланович, Сабиров Равшанбек Азатович, Садырбаева Жылдыз Эсенбековна, Козуев Алишер Абибиллаевич, Кыдыкбаев Жаныбек Султанович, Масабиров Талайбек Айтмаматович, Исаева Джамиля Куанышбековна, Нарматова Надира Азимовна, Талиева Камила Абдразаковна, Култаева Гүлшархан Оконовна. Ишеним саясий партиясынан Алиев Медербек Куанычевич, Юсупов Эмилбек Рамидинович, Талайбек кызы Жылдыз, Өмүрзаков Сүйүнбек Абдулдаевич, Ормонов Улукбек Зулпукарович, Сыдыгалиев Нурбек Өмүрбекович, Мураталиев Марат Молдонович, Шабазов Бахридин Валиевич, Жакышев Русланбек Шергазиевич, Темирбаева Миргүл Өмүрзаковна, Абдибаева Айсара Нышановна, Султанбекова Чолпон Алыевна. Ынтымак саясий партиясынан Көкүлов Эрулан Калчороевич, Мажитова Шарапатхан, Мамытов Талант Турдумаматович, Тентишев Бакыт Эркинович, Сыдыков Мурадил Жанышбекович, Маматалиев Марлен Абдрахманович, Тюлебаев Балбак Зарлыкович, Исатбек кызы Аида, Лурова Лейла Хияновна, Альянс саясий партиясынан Айдарбеков Чыңгыз Азаматович, Сулайманов Алтынбек Турдубаевич, Исиралиев Азамат Алмазбекович, Алимжанов Фархатбек Айбекович, Молдобекова Гүлкан Сакиновна, Алимжанова Нилуфар Якубжановна, Оргалча Токтобүбү, Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынан Мадумаров Адахан Кимсанбаевич, Масалиев Исхак Абсаматович, Токтошев Эмиль Токтакунович, Эрбаев Алишер Ташбаевич, Нарматова Орозайым Көчкөнбаевна, Кожокулова Гуля Ахматкуловна, Ыймануру саясий партиясынан Кадырбеков Нуржигит Кадырбекович, Айжигитов Султанбай Абдрашитович, Мамасадыков Замирбек Дүйшалиевич, Райымбачаева Венера Калыбековна, Ашимова Динара Ашимовна. 8-нчи бул токтом Эркин Тоо газетасына жана Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын. Токтомдун көчүрмөсү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине жөнөтүлсүн деген токтом долбоор сиздердин карооңуздарга сунушталып атат. Принял решение о распределении мандатов в ином порядке. То есть, когда, помнишь, скриншот у нас был, ты же знаешь, то есть предыдущий порядок, когда мандаты распределялись по другому поводу, по другому порядку. То есть у Альянса в этом случае должно было быть 5 мандатов и 2 мандата для женщин. Это было даже не нами рекомендовано, а рекомендовано, то есть принят нормативно-правовой акт со стороны Центральной избирательной комиссии, которую оно само разработало. После определения победителей, внутрипартийных победителей, и были определены и понятно, кто войдет в будущий состав 7-го созыва, принятие такого документа, это говорит о сомнительности принятия таких решений. После проведения выборов, после определения практически лидеров внутренних партийных рейтингов. Мы сегодня будем советоваться с юристами, рассматривать, потому что собственные документы, это говорит о том, что ЦИК может в любой момент менять правила игры, правила проведения выборов, после проведения уже выборов. Вот это самая большая... То есть собственные решения подвергло сомнению. Потому что нормативно-правовой акт, он же какой? Документ, он должен быть, во-первых, и вот по признакам, он кроме того, что должен быть обязательным, законным,
он еще должен быть вот, морально таким восприимчивым, чтобы люди понимали, что там еще он такой объективный и отвечает принципам морали. Но то, что принят этот документ, он абсолютно не отвечает как бы общепринятым принципам. То есть после проведения выборов принимаются положения, новые положения взамен тех положений, которые они сами разрабатывали до начала выборов. Менять правила игры после окончания этой игры, это называется переписывание итогов.